Атасынын камчысы жон талаштыра тие жаздап, катуу кагуу жеген Мукай ызасын араң жашыргандан үй артындагы көк жонго чыга качты. Эси жок баш, экинчи каратты минбе деп сүйлөндү атасы. Атасынын сөзүнө караганда Мукай көзүндө калага түшүп, Тузем мектебинен окуусун улантмай болду. Этек жеңи далбактаган узун кара чапандуу, чачы бүксөйүп, тумшугуна көз айнек кондурган баягы мугалиминин маңдайына бармай болду. Өзүнүн көзү туюк, көчмөндөрдүн көзү туюк деп камбар болуш баласынын тилмеш чыгышын тилек кылып жүрсө, барымтага барганын кантесиң? Ээн баштанып, барымтага баргандарды ээрчип деп каары кайнаган ошондон. Капталынан суналып жата кеткен Мукай төмөндү карады. Карагай черлүү кен капчыгайдын таманын ээлеп, тоонун койнунда жаткан айылына бер сыйра көз чаптырып алды. Жылгындуу өзөндү бойлой тигилген боз үйлөрдүн катары созулат. Жумурткадай аппак туурдук тартылган 6 канаттуусу бар, 12 канаттуусу бар, аралата конгон кара алачыгы да бар. Кереге саканагы жок тигилген, жабоосу калбырдай тешилген кедейдин сайма алачыгы дагы бар. Башка кыргыз урууларынан окчун жаткан бул айылды жалпысынан кыйырлуу Кудаяндын балдары деп коет. Анда-санда үйлөрдүн улагасында түпөктүү найзалар сороет. Алдуу менен малдууга найзасы менен теңелип теңешкенсип, сайма алачыктуусунун да ирегесине найза тирегени бар. Айтууда четинен сынып, суюлуп бараткан ушул найзалар нечен сайыштарга жарап, небир эрлердин колунан өткөн имиш. Кудаяндын заманынан калган, колоктой болуп кичирейген кайран найзалар деп карылар табынгандай карашып, тамшанышса журт ырымга кол тийгизип кармалап калат. Колоңдогон бузбалдардын бирде жарымы колго алып, ойногонун көрүшсө, копал болуп кетти азыркынын балдары деп жактырбай, тетирип басып кетишет карылар. Мукай жаралуу келген барымдачынын берегиде керегеси жалпайып, төбөсү шоң-шойгон, тегерегин киши кара үймөлөктөгөн үйүн карап, ирегесинде найзанын жоктугун байкады. Эми билип отурат, найзаны унутуп, найзасыз үй тиккен Кудаяндардан экен. Жаралуу жигиттин энеси балабызга айса тийиптир деп армандаса, эркек туугандары аркасынан жептир деп адегенде аябай арданышкан. Аркасынан жептир деп туугандыктан кечмек белеңер, аманын тилегиле дешти башка туугандары. Эмчи домчулар үйдү айланчыктап кым коот. Жумурткадай жумуру боз үйдүн ичи гана көрүнбөйт, ичи гана угулбайт, калганынын баары угулат, көрүнөт. Жигиттин жолдо катар онтогонун эстеп, агабуда өлүү келген жигитти эстеп, айылды үстүнөн бер тиктеп, чаржайыт ой менен алпыршуу отурган Мукай чоң энеси кара кыздын жаралуу жигит жаткан үйгө өмгөктөп басып келгенин көрдү. Бүбү менен бакшыдан ылаажы болгон жокпу, эмчи менен домчунун эби келбей жатабы, же жөн эле балабыз бачым сакайсын, дем салып бериңиз апа дештиби Айтор колтугунан сүйө берчитип келишти. Эшиктин кашында сагалап тургандар кара кыз апаны көргөндө ийилип учурашып, эшикти эң эле ачышып, ичкери киргизишти. Мукай билгенден журт ичи кара кыз апанын алас сөзүн бүбү бакшынын ойногонунан күчтүү деп санайт. Эл билгенден Умай эненин эми кара кыз апанын тилинде. Тинтүүр менен чукубайт, тынза менен сыйпабайт, сөзү менен арбап, сөзү менен адамды тыңытып, денесине кубат киргизет. Бирөө жарым сыркоолоп, табы айныса деле кичинесинен чоңуна чейин кара кыз апага баралы, апабызга дем салдыралы демейлери ошондон. Балага керене кириптир, баланчаны албасты басыптыр, түкүнчө кырсыктап калыптыр дешип, кара кыз апанын алдына келишет. Апа, апаптап коюңуз, жүрөгүнө суу толтуруңуз деп турушат. Жаш чагында ок аттаган деп айтышат. Жоодон ок жеген эринин жанын ок аттап алып калган деп айтышат. Бүтүн журт энебиздин колдочусу бар, оол уялыгы бар, көзү ачык деп билет. Энебиздин жөлөөчүсү Умай эненин өзү деп билет. Андыктан Батакөй энебиздин батасын алып өнөлү деп турушат. Энебиздин сөзү Курандын сөзүндөй дешип, айтканына сыйынып эки кылышпайт. Ишен менен калпа Курандын сөзүнө ишенгенчелик ишенет. Кудаяндын балдары дегенде жан алекетке түшүп калмай бар кара кыз апа да мындайда жанын садага чаап, уясын тегеренген чабалекей сындуу чебелектеп жиберет. Непада Кудаяндан 1,5 өттү,
Төрөттө чарчап калды. Жаш өлдü дегенди укса анда бүттү. Кудайан баласы кемибесе деп тиленген байбиченин кабыргасы кайышып, алдага түгүн деп кейип мөгдөп калат. Айрыкча эркек тукумдун өткөнүнө заманасы куурулуп кетет. 7-3 жашына топук кылып, бордунун ичи элге толгон кезеңди көрдүм. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, келин болуп келгени, бош койдун босогосун аттаганы Кудаяндын тукуму көбөйүп, жылгынды өрөнгө жылда конгон Кудаяндын конушу жылдан жылга узарып барганын көрдүм. Арманым жок, дейт. Мурдагылар бордунун ичи толгонун көрсөк деп армандашып, өксүп жиберишчү экен. Болуш ыстарчындардын орус конгону жер таарыды дегенин алышы менен кара кыз апанын иши жок. Элдин эркек балдардын көбөйгөнү эсеп, дейт. Курбакка баштанып мурдунун богу чууруп турса деле эркек балага жалынып, бизди чана бересиз деп гербезденген кызгыркын тамашачындан чычалап калат. Ай Кытай алгырлар, бордунун ээси эркек, дейт кара кыз апа. Анда эле кыз келин шыңкылдап, жүдөмүш көрүнгөн боз балдарга тийишип, чалбарыңды сүйрөбөй тартсаң боло бокмурун деп каткырып калышар эле. Кудаяндын бир баласы оор дегенде чоң энесинин чебелектей басып, боз үйгө киргенин карап отуруп, Мукай жан айласын издеген жаралуу жигиттин өз жанын кара кыз апанын колуна тапшырганын билип турду. Жалоору уйгарап алганын элестетти. Шекшибе чыгар деди оюнда. Анан бордунун ичиндеги качанкы арча каргайлар менен жашташтай болуп картайган, кап качандан кары болуп жаралып, кары бойдон бир калыпта катып калгансыган чоң энесинин сөзүнөн чыккан шекшиген киши көрелектигин ойлоп, өзү бир ирет шекшигенин эстеди. Орустун колунда окуп жүрчүдө чоң энесинин сөзүнөн шекшигени эсине түштү. Окууга түшкөнү атпай журтка аңыз болгон окуя эле. Мурдагы жылы Мукай башталгыч орус түзем мектеби деп аталган окуу жайына түшкөн. Кече эле көк жондо ойноп башы ооган жагына баса берген, басканы ээн, уктаганы ээн, эркиндигин чектөө эмне экенин билбеген улан атасын ээрчий барып, алеке заматта капаска түшкөн куш кейиптенип, катар-катар тизилген орус үйлөрдүн арасында кала берген. Катар-катар үй демекчи кыргыз аны ар кандай айтат. Бири кыштак дейт, бири кала дейт. Ичи кылса пристав токтогон жер, базары бар, коңгуролу чиркөөсү бар, калактуу тегирмени бар. Токмоктон 20-25 чакырым алыс. Орус менен сарттын көргөн күнүн учпас ток, көчпөс там деп жериген көчмөндүн осуятын канына сиңирген жаны туңгуч ирет жер үйгө түнөгөнүн унутпайт. Камаба турбайбы деп бараң көнгөн. Ай айлантпай, камбарып Мукай, из Кудаяновский киргиз деп айтканга жарап, орустун турмушуна көзү ачыла баштады. Эң кызыгы калада иш кылган кыргыздардын кыйлалыгы. Чалгыш илеп чөп чапканды, айры кармап чөмөлө үйгөндү үйрөнгөн. Балта көтөрүп дөңгөс жарган, челкейген челектерге канактаган суу ташып, зоот аттарды сугарган, кулактап суу жыгып, кулда иштеген кыргызды ушул жерден көрдү. Эл оозунда аларды оту менен кирип гүлү менен чыккандар деп аташат. Сураштыра келсе көп элден бар. Тынайдан болобуз, Атакеден болобуз, Сары Багыштан болобуз, Солтодон келгенбиз дешет. Кудаяндан келген алыс туугандары жүрөт. Орусча түшүнгөнү тынганда аңдаса, алар талааны таштаган, тууганын таштаган кыргыздар деп атыгат экен. Мындайча айтканда киргизы порвавшие со степью дегени. Баамдаса тамай айтылгандай. Баланчанын ашына түкүнчөнүн тоюна барбай калдык дегенди угуп, бир таңданса, быйылкы кымыздын дамын таталекпиз дешип, тамшангандан шилекейин жутуп, улу тунган кыргызды угуп эки таңданды. Жамандык жакшылыкка катышпай уруусунан, урук тууганынан безгендер эмне жакшылык деп жаш башы түшүнө бербейт. Мукайдын дагы бир байкаганы, мужук арасында аялдарга караганда эркек тананын аздыгы. Чиркөөнүн чөбүн чаап, көрүнгөн орустун эшигинде малай жүргөн кыргыз менен маектешип отуруп, бир күнү ушуну сурады. Эркектер эмнеге аз? Эркектердин көбү согушта. Орустар согушуп атканын билбейсиңби? Герман менен согушуп атат. Согушканын кеңешпейт. Келгиндери көбөйдү, мага окшогон малайлары көбөйдү. Атаң айткан жок беле, булардын согушканы элге мүшкүл болду. Мукай чоңдордун орус согушкандан бери эл азып кетти, алык салыгы өтүп кетти деп урушкандарын эстеди. Уруулаштарынын жылкы чапсак деп кеп кылышканы жокчулуктун айынан эмеспи?
Hılayım Germandan jеңилип kalgay, dedi Malay. German deysiňbi? Orus ketse German kutuldaby. Birinci orus jogalsa, keyinkisin göre jatar elek. Ay emne kılsa orus jogulat eken. Bilbem, işi kılsa men oň bolan orusty Germandan jеңilip kalsa dep bassam tursam jaratkanga jalynam. Dini gaýsy eken Germandyn? Çokungan orus menen soguşkanyna karaganda musulman okşoýt go. Özü orustun arasında jüret, kayra orustu kargayt dep Mukay taң. Eke gowraşyp oturgan okumda çirköw kagyldy. Har gaýsy göçöden orustar agylyp, çirköwünü gözдөй baratышat. Okuymun, orusça süýlemin dep jürüp çokunup kalba, dedi Malay kırgız tamaşalap. Elinden bölünüp jüret dagı akyl aýtkanyň gantesiň. Çirköwge baratkandy garap başyn jaňsap koydu. Eke erçi jakynırak gelip çirköwünü karap duruşdu. Çokunat degende ukkan Mukay çokunup jatkandарды jakyndan tigileye garayt. Sıyıngandары baştap tөр jagында turgan sakalçan kişini Atets Mikhail dep ataşarın, kırgızlar uzun çapan Mukhail dep koyuşarın bilçü. Birok tilin tereň düşüne albayt. Manisi emne? Dep Malay kırgızdan surady. Üstünde bütün giyimi jok, adistigi jalçı bolgonu menen orusçany tyň bilgen Malay ele. Sıyıngany girgenler Orusyanyň soguştan jеңip çygyşyn suraşat, padişanyň salamatdygyn samaşat dep düşündürdi. Jabıla turup padişanyň salamatdygyn tilegen salty Mukayga barынан kızık sezildi. Padişasy barın görüp turgansyp, barının bepildigi padişasynyň golunda turgansyp. Özleri bul jerde, padişasy bir jerde, birok orus bolup jaralgany jandary jalgaşyp kalgansyp. Çokundynyň padişasy mujuktun tilegin beret tura. Jakşylar dep atygyp, boluş starçyny bolup jürgen, boluş starçyny var bizdin eldin tilegin kim beret dep taňdanat. Nesi bolsa da aňyzdagy az janybekden ötken jer betindegi eň gudretli, eň bay padişa belem. Malay uzun çapan Mukayldy sömöý menen görsetip, "Maldasy uşul, kırgızga jaman sanaýt" dep şuwrady. Malaydyn aýtkandaryna kulagyn töşegen Mukay, "Kimisinin tilegi güçlü, Kuday kimisinin tilegin kabul kılat, kimisini ugat" degen oyda kaldı. Göp çogulgan orustun jabıla jalınganın jalgız jandırçuday göktü tiktep, gökö teňirge taýyngan malakaçan Malaydın zarlaganyn ugaby je, Koңguronun koştosunda doştorun biýik salyp ırdagan, çogosu menen çirköwge tygylgan çokundulardan tilegin ugaby. Uşuloy munabul malakaçan Malaydın başına geldi beken, degiçe anysy "Teňirim tepsesin silerdi" dep karganyp şilenip basyp ketdi. Teňir öňgöni tepsese de padişany gantyp tepseyt boldy eken dep Mukay kaldı. Padişany görgende padişa emine any süretin görçüde Malaydyn aýtkany aýlasyz eske gelçi boldu. Okusunda padişa turaly bargan sayın basa-basa aýtylçy bolup, mugalim kırgız ballarga "Jakşı okusaňar, oku jagынан tatar ballarga teňelseňer, süretin jakynda görsetem" dep gudungdaýt. Adegende orustun padişasyn jer betindegi eň kudretli, mehribandygy janda jok, eň ırayımdy hökümdar dep düşündürdi. Orus imperiýasynyň geografiýasy jana taryhy turaly tötöt düşünük degende sabak bar. Oşo sabaktan ugup otursa, Orus mamleketi eň bir ebegeysiz, jerdin betin berbey, muhitten muhitke çeyin gurgak jerde eýlep jatgan mamleket eken. Sanap otursa kırgız kazakty koy neçen degen tili buru, öňü buru kalktary iýilişdiýmiş. Tatar baştap sarıny koy, karany koy kaçan ele bagыныpdyr. Moýunsun elekden Kıtaýla kalganby dep oýlaş mümkin. Uşunday ulu mamlekettin çamgaragyny orustun padişalary götürgen dep mugalim Kudaýdyň kuttu günü kulaka goýat. Pristav, pop, boluşy starçyndar, mujuktar, göçmenler, Tuzem mektebinde okugandar bar padişanyň bukarasy dep aýtylat. Bir günü süretde alıp geldi. Bu orusun emni gana ukmuşda alıp gelgen jok kırgız jerine. Kırtışty gere garış dilgen soko degeni bolat eken. Germedey tartılgan zımının bir başından koygulasa, ekinci başına kat bolup düşet eken. Anı zım karagay deyt eken. Anısı Pişbek, Tokmok, Almatı, Sındu çoğun kalalarda bolat eken. Özübüz görelek biz julkunup jılgan o tarabası bolat eken deşip, orustun kolundan emni görse oğuzundan, emni uksa baştagı kırgızlar baştары aylangıça, esteri oğonça bir taңdançı. Hemi süret uşunday bolat dep, üç uktasa tüşüne girbeptir Mukaydın. Boyok deyin deseň boyok emes. Kara kalemdin göğsü aralaşkanmı deseň al emes.
Kalыңıраак келген кагазга кишинин кичирейтилген көлөкөсүн түшүрүп туруп салып койгондой. Үнү гана жок, кыймылы гана жок. Көзүн ирмебей көпкө тиктейт. Анан да узуну бир кезчилик, туурасы жарым кезчилик жыгач калыпка чактап, мыкка илгидей кылып койгонун кантесиң, капырай. Анын таңыркап караганын байкаган мугалим «Государь» деди. Чиркөөдөгү окуядан кийин падыша десе, Кудайдын жер бетиндеги пайгамбарындай ойдо калган Мукай жакын келип кадалды. «Бул падышабыз, баарыбыздын падышабыз Николай II», деди мугалим кыргызча чалам оңол. «Никелей?» «Ооба, Николай II, дүйнөдөгү эң күчтүү падыша, Романов». «Уруманов?» дейт Мукай. Аты угумга ногой татарча келгенсит. «Ооба, Романовтар. А мынау сүрөттө падыша бүтүн үй бүлөсү менен, мынау турган каныша, көздөрүн жодуратып турган мынаулар кыздары, могуреки болсо уулу, болочоктуу падыша». Падыша деле кадимки көрүп жүргөн орустарда экен. Ошолордой эле сакал муруттуу, үстүндөгү кийими жет сулук келген орустардын аскер чалыш кийимине окшоп кетеби? Хан десе тажы киет, алтын күмүш жалатылган жип менен саймаланган чепкен жаманат, өкчөсүнө асыл таш чөгөрүлгөн өтүгү болот деген жомокторду элестетип жүрүптүр. Өзгөчө чоң энеси кара кыздын түгөнбөгөн жомок уламыштары. Чоң энеси айтчу уламыштарда кыргыз баласы качан болсо калмак менен казактын башын кандап, жылкысын тартып алат. Качан болсо Кашкар менен Ташкенттик кербенчини жорголото кууп жүрөт. Дилде толо куржунун кучактаган соодагери «Коюң эле коюң» деп селдесин чубалтып качып жүрөт. Чоң энеси айтып отурса, Кудаямбы же башкасыбы билинбейт. Айтор күлүктөн күлүк тандап минген, мылтыктын мылтыгын ак келте деп коет. Айдалыга ошол ак келте мылтык асынган, найзанын эң бир ыктуусун колтукка толгоп кыстарган намыстуу кыргыз баласы болгон дейт. Айтып отурса, ал учурда кыздары да артыкча каада күтүп, үкүнүн түгүн чаңган заман болуп, туташ каркыра канат сайынчу имиш. Манастан бир канчалык мурунбу же кийинби белгисиз, айтор бири бий, бири бай, түгөлү менен шай жашаган шаңдуу заман болгон дейт. Айрымдар мурун кийини жок эле так Манас Семетейдин учуру деп жоруйт. Чоң энесинен уккан уламыштардын учугу орус айткан узун тарыхтын кайсы жеринен жылт этип көрүнөт деп, хан тууралуу укканы мугалим санаган замандын кайсы жеринен билинет деп сүрүштүрүп, учугун таба албай тажап жүрчү эле акыры өзүнө өзү ушул суроону берди. Хан тууралуу, Кашка тууралуу жомогуң кайдан чыгат? Мугалимдин айтуусунда кыргыз баласы кыйын падышанын элине да кыңк этпей баш ийүүсү керек экен. Улугубу, төрөсүбү же сакалчан мужугубу иши кылса орус көрсө, көчмөндөр бөркүн чечип бөкчөйүп тура калуусу ошондон экен. Иши кылса жөөлөгөнү түгүл, төбө талаштыра уруп өткөн күнү да кыңк дебей калуу керек. Мукай кыштактан андайды да көрдү. Үн катканды кой, тынч өлүп бергенди көрдү. Үстү жүдөңкү, орто жаштан өтүп калган жапалдаш кыргыз кыштакты аралап, көрүнгөндүн жумушун жасаар эле. Өзү чалгы чапкан, отун жарган сыяктуу иш издеп тоодон түшөт. Ананда качан көрсөң асынган аспабы, кылгыяк. Иш чыкса жасайт, чыкпаса арык бойлой тигилген теректердин көлөкөсүнө көчүк басып, кыягын тартып эрмектейт. Мукайдын купулуна айрыкча толгону үкү жүнү сарала деген күүсү. Кыяктын таягын тарса, кылдарынан үкү жүнү сарала деген ыр жаңырган сыяктуу. Кыяктын боорунан саңоор жүнү сарала үкү баласы бурак этип учуп чыккан сыяктуу. Тегеле уккулуктуу. Анан дастан өлөң айтууга машеле. Семетейден баштап аягын секетбайлар менен бүтүрсө, баш чайкап тамшанбаган киши жок. Ошончо көп жомоктун ичинен айрыкча Кедей канды келиштирет. Төрттүлүк малы төр бербеген Азимхан аттуу хан менен бир күн болсо да бийлик билсем деп дегдеген Кедей хан аттуу бечара экөөнүн такталаш кумары айтылган окуя. Айтып отурса, болуш ыстарчындыкты талашкан, баланчанын партиясы, түкүнчөнүн партиясы деп жаатташкан, оюзнойго чейин арызданышып касташкан моурекеле кыргыздар бир туруп эске келет. Эзелки окуя дешет. Эзелке мейли, кыргызыңдын адыркы турмушу өңдөнүп кетет. Дегени өзүнүн жамактаганыбы, же бирөөдөн укканыбы, иши кылса ушул күндөргө келиштирип, ылайыкташтырып меселе айтат. Арасында мынау саптарды айтат. Партия бала болду башыбызга, ынтымакка эгер биз келе албасак,
Kızmat kıl bul жалганда milletine. Açık жүздүү болосуң акыретте. Эч тартип жок элибизде. Партиялык басып кетти, жылдан жылга ашып кетти. Уккан кыргыздар таң. Мунусу эл озундагы эч бир меселге окшобойт. Кадимки Олуя Калыгулдуку десең ал эмес. Арстанбек Бейим десең ага окшобойт. Кыргызда жок сөздөр аралаш. Партия деген сөздү көп укчу болушкан. Болуш Старчын шайлаганда Шабдандын партиясы, Канааттын партиясы, анан Камбардын партиясы деп жаатташып калышат эмеспи? Жазмышты карасаң, ушул күндөрдөн бар болгону 5-6 жылчалык убакыт өтүп өтпөй болуштуктун ордуна партиялап жашаган күн башка түшөрү. Ананда жалаң партиямын деш аздык кылып, чыныгып партиячымын деген уран чыгары, кийин өзү да ошолордун катарында жүрөрү ойго келбептир ошондо. Түрдүүчө түкшүмүлдөп, миллет дегенде түк түшүнө алышпай кыргыздардын башы маң. Өзү татардан окуган жаңы молдолор чыкты, ошолор китеп жазганды баштады деп коёр эле. Абайылданын тукумунан чыккан Осмон молдонун жазганы окуп беришти деп коёр эле. Акыр заман Абайылданын урпактары молдоги болуп кеттиби дегенди да уккан. Молдолордун жазганын жатка айтканга адис Кара Дастанчынын дагы бир сөзү бул. Орусту тосуп Ташкенден шейит кеттиң алым кул, ордонун эси өлдү деп Оруска чапты сүйүнчү. Кыргыздын ханы өлдү деп Кытайга чапты сүйүнчү. Алым кулу өттү деп душманың сенин сүйүндү. Уккандар кайсы окуянын баяны бул деп ажырата алышпайт. Хан дегенден Ормон менен Жантайды укканбыз, Орус менен урушкандан Тайлактын баласын укканбыз. Бул кайсы жомок дешип таба алышпайт. Анжиянды кырчыдан укканым дейт өзү. Каланын орустары аны кара жомокчу деп коюшат. Баягы кара жомокчу өзүнүн кара кыргыз тилинде кайра жомок баштады. Сказитель Кара опять что-то рассказывает на своем кара-киргизском языке деп коюшар эле. Кыргыздар тегерек деп калышчу. Уккандын жарпын жазып, өзүнүн да черин жазып болгондо чобур атын темингентейде эртеге чейин кайыр деп, жумуш чыкпаганына кайыл деп жолуна түшөр эле. Эмне жазыгы бар белгисиз, же ары жок кыргыз Оруска тил тийгиздиң дегениби, бир күнү ошол кыргызды колунун чоңдугунан чоңкол атыккан Орус өлөрчө таяктап, алыштын жегине таштап салды. Кыл кыягын талкалап, атын жыгып алды. Арачалаган киши жок, демейде ыргүүсүн угуп тегерегенде тапыраган кыргыздын бири жок. Бор буюгат элек Мукай кайдан дасын, ошондо арачыга жарабай койгонуна арданды. Бечара кыргыздарга кошулуп, Орустун коросуна кургулуп, арачы түшүгө даабай койгонуна арданды. Тағанат, абам нарботу болгондо тим турат беле деп ызааланды. Чоңколду Герман менен урушта айнып келген деп айтышчу. Эми Германды урган ошол чоңкол жомокчуну баш кылып, жомоктогуларды кошуп ургансыды. Кеде кандай айтчу эле, кимисине колу тийди чоңколдун, өз ара ыркка келе албаган ырысы жоктордун кимиси урду. Кеде канды урдубу, Азим канды урдубу? Чоңколдун Семетейчи караны урганы Семетейдин арбагына айбат бергендей туюлду. Жалаң карага ишенип, Семетей алдан тайып бараткандай туюлду. Кайран гана Семетей ага бир ырзаланды. Эч ким басып бара албай, өлүү тирүүсү белгисиз Кара Дастанчы далайга жаткан. Эртеси абалы оор, айылына алып кетишти деп уккан. Жомокчунун ыры түгөнүп өлөрчө таяк жегенин өз көзү менен көргөндөн кийин Мукай бул калаадан түңүлдү. Калаанын турмушу курусун деди. Коргоол менен күн санап, ээн жүргөн күндөрдү самады. Эсебинен жаңылып, канча жүргөнүн да унутту. Кунанча ойногон кезегин, чоң энесин, өз энесин, алышып ойногон туугандарын, жарышып ойногон курбуларын сагынган. Калаадагы күндөрүн айтып отурса, айыл түрүлүп келип угат. Чоң жомокчунун сөзүн тыңшагансып угушат. Мукай тирүү падышаны көргөнсүп, бир сыйра таңыркаган. Кадимки эле орус бекен деп Нарбото сураган. Тактысы менен тажысы кандай экен деп Калыбек карыя сураган. Падышаны көп сурашты. Бир жака басып баратса, чоңдор эринбей токтотуп алып сурашат. Жөөсү жөө баратып сурайт, атчаны ат үстүнөн сурайт, эч тажашпайт. Катыны кандай неме экен деп сурашат. Канча жолу падышаны сурашса, катыны кандай экен деген суроону сөзсүз бербей коюшпайт. Каныша деп да коюшпайт. Мукай сүрөттөгү көргөнүн падышанын сарайына барып келгендей сүйлөйт. Каныша экенин унутуп, уккан жеринен улайт. Катыныбы?
Çaçı tüydök, giygeni uzun etek köynök, oğuzları oymoktoy, gözleri köpkök deyt. Gözünün gögün görgönдөй süйлeyt. Başta taң azar albay жүрdü, kийин bayqap түшүn albay жүрdü. Jandırmagın köptü barıp bildi. Çoңdor kımızga toyup alıp bakıldaşa kep salıp oturganda ugup bildi. Görse Sagınbay degen göz açık manasçı var eken, uğuşunda uşul ele tegerekten. Oşol kişi bir kurday baş söylöt düşürülgen altın Sölkübaydı görüp, bul padişa ölöt dep aytıp eldi çoçutuptur. Kantıp bildin dese, muzda osынан düşüp kalıptır. Muzda alat eken. Uluktarga tedirek aytkıla deptir. Bu oluşu starçınlar gayra ürküp, oku uyguza görbe, böde uvalыбызга kalasың dep жалбарышып, Sagınbaydın ozun araң tıyışkan deyt. Oşondan keyin Sagınbaydın aytkany el arasına jayılıp ketip, bazarga bargan el bir şılto menen padişanın başı düşürülgen Sölkübaydı görүүgө kuştarlanıp, tölge kılıp kalışkan deyt. Katıny kanday eken deşkeni, padişa ölse oruna katıny oturar, kanday nemeken deşkeni otura. Jalgız, karagız apası başkaça jorup, tölge kılgan. Padişanın süretin görgödün jakşı jörölgö, dep neberesi süretemeyle padişa saraydan barıp padişanı görüp gelgendey jorugan. Kandın gözün görgön ölbeyt degen söz var balam, sen padişanı gördün dep ırımdagan karagız apası Mukaydın jorugun belgi tutup, neberesinin töbesinden ulam jıttagan. Gök jondo uzunundan düşüp, bordunun içindeki boz üylörgө göz çaptırgan, göktөгü bulutlardan göçkönün karagan Mukay, kaladagı gündörün uşintip estedi. Çoң enesinin jomok ulamışından şek sanaganın, bir iret şek sanagany uşundayça bolgan. Too eteginde sozulup jatkan enkeyişti tekşi eğilegen egin talaalary. Bıyıl orustar açtıktı kıyla jerge aydaşıptır. Egin talasının bir öңürü Kırgızdardın beyitine çeyin jetiptir. Jigitlerin erçitken kambar boluş egin talasının çeti menen bastırıp gelet. Boluş jigitleri menen uğulunu alıp oygo düşörün ukkan urulaştары birindep barsak jönübüzdü tappay jüdep kalabız. Göçösünden jüre albay adaşıp bazarını tappay kıynalabız. A görökçö boluştun karanına jamılıp kalany göre geleli. Bazarına düşölü dep eğirçip alışkan. Degdep Sölkübayı göröbüz degenderi de var. Egin boyloy gele atışıp, uşunun bari bir gezde bizdin jerler bolçu dep karap koyuşat. Otorçu jürögünün üşünü algan bilem, egindi tebeletip albaylı dep eleňdep koyuşat. Beyittin tuşunan toktop bata kılıştı. 7-nji atabız Kudaýandyn jasatынан beri atalarыбыздын sögü uşul jerde jatat, dedi kambar boluş. Andan murdagılary dele gömülse gerek uşul tegerekke, birok daana bilgenderi Kudaýandan baştalat. Kim gana jok bul jerde. Mamatkul menen Tınaydın, Koşoy menen Talkandın zamanında kalmak menen garmaşta ölgödü jatat. Jer talaşıp, kundu ulaşıp Kazak menen Eregişte ölgön erleri jatat. Sögü sög boydan koyulgany bolupdur. Jo çalışta sögü etinden ajırap gelgeni bolupdur. Jaş ölgönü bolupdur. Karıp ölgönü bolupdur. Birinin beyti tomuktay jerde tompoyot. Biriniki molo taş menen gümböz. Batır atıgıp ötkönü var, baykuş atıgıp ölgönü var. Kayran ata babalar. Ayrımlarının ölgöndögü koşogu emdigiçe oğuzdan tüşpöy aytılıp jürbeýbi. Ata kemdin kırgıyda eken kıyalı, kıraandan eken tuyağı delip. Bir aytat Narbotonun atalar ölgöndögü koşok dep, bir aytat başkası dep. Kimisi bolgon günü dağı tiginde jatat toprağı tompoyup. Mına uşunun barın bir sıyra oylorundan sıdırıp, ölgöndördü eskirgen kırgızlar kambar boluş baş bolup, başların jerge salgan teyde saamga tunjurap turuştu. Bıyıl mınçalık gelişiptir, gelesi jılı beyitlerde tappay kalabız go, dedi jigiti. Kimdir bir ösünün gözüne gebir gümbözdür uray baştaganday göründü. Palançanın beyiti basılıp kalıptır. Tükünçönün beyitinin izi jok. Kalın beyit jermenen jeksen bolup ketpesbeken dep, janındagılar jaalaşıp bir sıyra orustu sögüp alıştı. Tilegin solgur, ata babamızdan arba kurgur dep eğirçip keletkanlar jerge tüküründü. Kambar tıygan jok. Kança jıldan beri jurt buylası atıgıp, orustun kızmatında jüröt. Boluş boldu, ıstarçın jürdü. Orustu jek körübün çalık ırbaganın ele salbaptır. Boluşu unçuk bogandan keyin jigitler da tim koydu.
Koңşulardın жерindegi kıştaktardын мүрзөлөрдү тебелете отурмагы Кудаян элине да акыры келери элестелди окшойт. Эл орусту жининдей көрүп колунан келсе жеп ичүүдөн бетер сөгүп жатышса, окумакка орустун колуна кайра неге барам деп Мукай аң-таң. Атасы Нарбото агаңды ээрчисең, жылкы чапкандан, көкбөрү тарткандан башканы үйрөнбөйсүң. Андан көрө орусча үйрөн деген. Орустун окуусу күчтүү деген. Алар тудо камбар болуш атынан түшүп шыбакты аралай атасы бош койдун коргонуна басып келди. Куран түшүрчү деп кайрылды жандаган жигитине. Болуштун атасына Куран окутканы камданганын көрүп кыргыздар тегиз аттарынан түшүп чөгөлөй отурушту. Жигити Бисмиллахир-рахманир-рахим кулкулдабат деп баштады. Илгери селдечен соодагер менен соодалашып жатып, акысына козу берейин десе болбой, бир кыраатын ашыкча үйрөттүм деп, куйрукту кунан кой өндүргөн соодагерден үйрөнгөн Куранын окуп жатканда, Болуш көзүнүн кыры менен коргондун түбүн тиктеп телмирип отурду. Карлыгы жеткен энесин ойлоду. Жетими чөлмүн деп какшанчы болду быйыл энеси. Анысы өлөм дегени. Өлөр күнүм жакындады. Өлсөм ызаты менен узатып койгула дегени. Мал семирген малда өлсөм, келгендердин оозу айланып кетсе деп тиленгени. Коргондун түбүн тиктеген камбар болуш энесинин көзү өтсө, атасынын мүрзөсүнө жанаша койгонго жер ылайыктады боюнда. Маңдайына келген кызгыркынды чын жалгандан такмазалап, мен өлгөндө кантип кошосуңар? Антип кошсоңор балачанын кыз келини жаман кошту деп элге кеп болосуңар. Анда эмесе мынтип кошкула демеyi бар апасынын жамагы кылт эске түшөт. Чайыттаган асманды чайга айнамда бүркөлткөн, жайчыдан экен энебиз түкүргөн вем болгон, булогону дем болгон, бүбүдөн экен энебиз бүдөмүктү ак көргөн, бүгүнтөн тикте ертеңди, болор иште так көргөн, аяндан экен энебиз баяндан экен энебиз. Жигит кулкулдабат деп 3 кайталап болгондо баары о миин деп ордуларынан турушту. Түш кыйшайган ченде бастырып кыштакка киришти. Кыргыздардын сапары чиркөөдөгү коңгуроо кагылчу маалга туш келген экен. Чиркөөнүн жыгач мунарасынан коңгуроо жаңырды. Мындайга көнбөгөн аттар үркө жаздап, орустун көзүнчө ат үрксө чекилик болбойбу деп үрпөгөн кыргыздар тизгиндерин бек тарта так деп кыйкырып, аттарын койгулакка алды. Кыштакка биринчи кирген жапанырактары жан-жагына элеңдеп, чиркөөнү карап аңырайышат. Коңгуроонун кагылганын угуп таңыр кашат. Жакыныраак турсаң коңгуроонун доошу тарсылдакты жарчудай. Аны ким кантип кагып жатты экен дегендей таң калууда. Камбар приставдын кеңсесине келип аттан түштү. Калган кыргыздар да түшүп, бир колдору менен аттарынын чылбырын тартып, экинчи колдору менен малакай тебетейлерин алып приставдын көлөкөсүнө көрүнсө, баштарын жерге салып калмакка камданышты. Приставдын пайдубалы бийик үйүнүн бастырмасын сагалап көп эл чогулуптур. Жалаң болуш ыстарчындар, айыл башылар, арасында кызматы жок болсо да илгерки каадасынан жазбай, камчысынын өрүсүн бүгө кармап, белиндеги курум бөйрөк туштан ныгыра мыкчыган, бүкпөгөнү камчыларынын узун ташталган өрүсү менен анда-санда өтүктөрүн чабынып, чыйт түкүрүнүп чиренген манаптар бар. Бүгүн эмне жарды угабыз деп күтүнүп алышкан. Амандаш балам, түкүнчө болуш менен саламдаштыңбы? Баланча ыстарчын менен учураштыңбы деп камбар болуш утур бирөөнү баласына көрсөтүп жатты. Окууга түшкөн уулуң ушулбу? Баатыр турбайбы? Жуучуга чаптырар чагы турбайбы дешип кыргыздар ыйыгынан тапташат. Аттарын жигиттерине карматып камчыларын сүйрөгөн болуш ыстарчындар приставды күтүп кожурашып турушту. Бирине эже болуп кетет, бирине тайже болуп кетет дегендей, бир сыйра кара кыз апаны сурашты. Күйлү күчтүү жүрөбү деп ал жайын билишти. Герман менен орустун согушканын козгогон болушат. Кат сабаттары жок, 50 жыл толду оруска караганыбызга дешет. Же орустун ички турмушунан оңду кабарлары жок. Ар ким уккан ушагын айткан болот. Бири согушка деп канчалаган баш жылкы тапшырганын, бири кийиз шырдак жип шуудан өйдө топтоп приставка өткөргөнүн кеп салды. Ала кийизден бери берчи болдук. Кыргыздын кийизи согуштун кайсы жерине кенемте деп бирерлери таңданат. Орус аны төшөнүп жатабы же жамынып жатабы деп биле алышпайт. Айланып келип
сөздөрү жердин тарганына бурулат. Чүй боорунда бош жер калбаганын, Кара-Балтадан тарта текши хутор түшүп калганын балчелекчи орустар басып кеткенин айтышты. Азыр эмнеге чакыртканын билген барбы деп бири-биринен сурашты. Камбар болуш бастырманын жыгач устундарына көз чаптырат. Көз чаптырып, узатасынан жаткырылган устундардын түркүк болуп түшкөн устундарга ашталып кошулган жерине көзү жете бербей, түшүнө бербей таң. Керегени түйгөнсүп карагай түркүктү түйүшкөнүн кантесиң дейт ичинен. Өзүбүздүн эле тоолордон жыгылган карагай деп уккан, мечитке ылайыктуу деп уккан. Кеңсенин калгасы ачылып, пристав көрүндү. Тилмечи улуктун ак таягынан бетер жандап алган. Эл бир сыйра жүгүнгөн болду. Пристав бастырманын бел кырчоодон келген, жыгаштан жука тилине башталган тосмосун таянып, чогулгандарды кыдырата карады. «Кыргыздар!» деди пристав. Чогулгандар кобурашканын тыйып, дитин бурсун дегенчелик күттү. Кыргыздардын кобураганы тыйылып, приставдын оозун тиктешти. «Кыргыздар!» деди пристав. «Бүгүн силерди улуу урматтуу падышанын жардыгы боюнча чакырып отурам». Тамагын жасап, жайнаган көздү кыдырата карап алды. 50 жыл илгери ак падыша силерге чоң ырайым көрсөтүп, бу каралагына алды эле, эл катарына кошту эле. Эми кыргыздар эл катарына кошулгандыгын көрсөтсүн деген жардык келди падышадан, деди. Приставдын оозун түшүнбөй тиктеп, оозун ачкан кыргыздар Тилмештин сөзүн күттү. Приставдын кыргыздар эл катарына кошулгандыгын көрсөтсүн деген сөзүн котортуп угушканда, тургандардын арасы кыймылга келди. «Бизден эмне зарыл?» дегендей ордуларынан козголгонсуду. «Германия менен согушуп жаткан Орус империясы күчкө муктаж. Улуу даражалуу падыша түзем калкынан кыргыздардан, казактардан солдаттыкка алууну буйрду», деди пристав. Тилмеч которду. Приставдын оозун жардана тиктешип, адегенде ордуларынан копчолгонсуган кыргыздар солдат алатты укканда «Эмне дейт балекет?» дешип, каңырыш угушкансып термелишти. Кыргыздардын мостоё түшкөнүн байкаган пристав каңырыш угуп калыштыбы деп ойлоп сөзүн кайталады. «Германия менен согушуп аткан Орустун империясы күчкө муктаж. Ак падыша түзем калкынан кыргыздардан, казактардан солдат алууну буйрду. 18 жаштан өйдө 40 жашка чейинки эркектер списке менен алынат. Силердин ак падышага кылган жакшылыгыңар ушул болот», деди пристав үнүн дагы бийигирээк чыгарып. Тилмешке дагы кайталатып угуп тургандар тунжурашты. Приставдын сөзү төбөдөн жанган чагылгандай тийди. Солдат алат деген сөз кулактарына суук угулуп, «Орус эми жаныңды суурат» дегендей туюлду. Ошондойбу дешип, кабактарын салып, бирерлери түнөрсө, бирерлери сурданды. Жада калса өрмө камчыларынын өрүсүн бүгүп, куруна кыстарган, болуш ыстар чындыкта болбогону менен мыкчыгермин деген, тиешем болбогону менен топ жыйынды билем дегендей чиренген манаптарда үн сөзгө келбей телмирди. Ошол чакта ойлоруна олуя калыгыл түштү. Бирерлери Арстанбекти эстеди. Көпчүлүгү иштеринен келме келтирип, «Тобо» деп күңгүрөндү. «Орус алат жериңди, сындырат сенин белиңди. Сактайсың сары таланы, солдаттыкка бересиң ичиңден чыккан баланы» деп канча жыл мурун кимиси айтса да, орус келмектен илгери айтпады беле ошолор дешип келме келтиришти. Олуялардын айткандары чын келгенден бир сыйра тем беришип, айткандары акыры келди дешип, атүгүл айрымдарынын эстери чыкты. Андан аркысын элестеткенде жандарынан түңүлдү. Кыргыздардын түрүн көрүп пристав таң калды. Жүздөрүнө тигилип, жылуу жышаана көрө албайт. «Бирок ушуну билип койгула. Кыргыздан алынган күч согушка тикелей түшпөйт», деди пристав. «Кыргыздан баргандар оорукта отурат. Окопто отуруп оорук жумушун аткарат. Согуштагы солдаттарга күч болуп жардам берет». Кыргыздар приставдын айтканына муюшкан жок. «Оорук дегениң ок ташыйт деген эмеспи? Солдаттын огун ташыйт, ок ташып солдаттын жанына турганың согушканың эмеспи?» деди болуштардын бири. «Качан алынат экен?» деди экинчиси. «Бербеске чараңар жок. Ар бир болуш 18 жаштан 40 жашка чейинкилердин спискесин түзмөгү шарт. Августтун ортосуна чейин барат», деди пристав. «Чукул турбайбы? Август дегени аягы она болуп калабы?» дешип, тунжураган кыргыздар заматта чурулдашып, ай аягын такташты.
Ay tolup бүтүп адыр айы караңгы демек, аз күндө башонанын жаңырмагы. Ай арасында күн бузулуп тоолордун башы муну арыктайт. Демек жакында ай жаңырат дешип, бир окумга августтун кайсы айга туш келмегин такташты. Артта тургандар алдынан жылып, аттанмакка камдана аттарын сулуктан алып, ээр кашына артылган үзөңгүлөрүн түшүрдү. Уруксаты жок кантип аттанабыз деп басып кетүүнү эп көрө албаган бир болуш баягы чиркөөнүн жайын Мукайга түшүндүргөн малайга шыбырап, элди солдат калат экен, элге айт деди. Атасынын жанында турган Мукай угуп турду. Кыргыздан солдат алат экен, сен эртерээк жетип элге айт деди болуш. Малай кыргыз шашкан бойдон кыштактан жүрүп кеткенин Мукай байкап турду. Никелей деп ураан чакырып, согушка киришерин элестете алышпай, баштарын салаңдаткан тейде акырын басып, арт жакта жайылып бараткан кыргыздарды пристав токтотту. Кыргыздар, Пешбек менен Пржевал уездинде ылоого алынган малга кол салып, уурдагандар көбөйдү. Бу караңарды тыйгыла, антпесеңер жазага кириптер болосуңар. Эсиңерге түйүп алгыла. Кара балтанын үстүнөн жылкыга тийген кыргыздар кармалды. Аскер соту аларды дарга асууга буйрду. Ушул окуя силерге сабак болсун, деди пристав. Пристав жылкы тийгендерди санап жатканда камбар болуш демин ичине катып тыңшады. Өткөндө орус мамлекетинин букаралары Кытайга өтүп жылкыга тийишиптир. Мыйзамды бузган, империянын чегарасын бузган бузуктарды тез арада эркиңер менен таап бергиле. Тургандар өз ара күбүрөнүп, ойдо жок жорукту уккандай түрменен бири-бирин карашты. Соңку жолу бугу кыргыздары Турпандан барып мал чаап келгени, ошондо орус бийлигинен катуу эскертүү алышкандары эстеринде. Азыр апийим ташыган аткезчилердин заманы деп жүрүшсө, барымтачылар да эле барат экен да. Чогулгандар уксак билсе Кудай урсун деп карганып жиберишти. Билмексен тур жасаган камбар болуш ийинин кушуруп арамзаланды. Кудай сактай көр деп койду эл менен кошо. Текестин тушундагы көчмөн калмактарга жылкы тийгендер изделүүдө. Тийгендер ак падышанын букаралагындагы же казактан же кыргыздан болушу мүмкүн, деди пристав. Казак дегенди укканда камбар болуш, ылайым казактан көрсө экен деп сыйынды. Укса Кудай урсун, уурудан келген жылкы жок бизде, дешип кыргыздар дагы күңгүрөндү. Пристав сөзүн улады. Жылкы тийгендер куугунга кабылып, жылкыны таштай качышкан. Бирок кишилей чыгым бар. Өлөсө жарадар болгон эки калмак эсине келбей өлүптүр. Кимиңердин кабарыңар бар? Кайдан? Дешти кыргыздар бир ооздон. Жылкы тийгендерден бирөө өлүү келген. Эти шылынып сөөгү келген. Үстүндөгү кийим кечегин өтүгүн Кытай бийликтери полицияга өткөрдү. Кыргыздардан өлүү келгендер болсо, эркиңер менен кабарлагыла. Соңку аптада кимди көмдүңөр? Тургандар ийиндерин кошуруп кобуранды. Өгүнү 80ге чыгып өлгөн абыдан кадырлуу аксакалды журтубуз тикесинен тик туруп көмдүк. Башкасын билбейбиз, деди болуштардын бири. Баарыңар келип топурак салбадыңар беле дегендей жан-жагын каранып койду. Калпычылар, жүзү каралар, деди пристав ичинен. Тартипти айтып, жакында баардык болуштарды кыдырууга чыгаарын айтып, бара бергиле деп элди таратты. Испискени алганы кыдырабы же ууруну кармаганы кыдырабы деп болуш ыстарчындар ошону жакшы ачыктай алышпай, эмнеси болсо да тезирээк кеткенге ашыгып, үн күйгөн бойдон тарай баштады. Кудаян болушунда жаш өлгөн бар деп полицайдын жашырын агентинен кабар уккан пристав камбар болушту токтотту. Силердин эл тынчпы? Деди. Камбар болуш адегенде чочуп кетти. Аз жерден айгакчыга жаздап, айнып барып токтоду. Сыртынан сыр алдырбаска түр жасап, сабыр күттү. Коюңузчу, пристав бай, деп анткорлонду. Болуш барымтачыларды жашырам деп орус заңы алдында оор күнөөгө батып жатканын туйду. Эгерде жаап жашырганы билинсе, эки эсе күнөө болорун эстеп эси чыкты. Айтып койсо Кудай аны уулунун ыркы кетерин, Калыбек карыянын бир ооз бололу деген сөзүн көңүлгө түйүп араң турду. Алдын ала тергөөгө ылайык Кытайдын чегиндеги калмактарга баргандар силердин элден болмогу мүмкүн, деди пристав. Калп айтуу канчалык оор болсо да камбар болуш ичинен Кудай деп, унчукпай калбайын деп тилин күрмөдү. Пристав бай, биздин эл тынч, улуктар айткан аламанды учурунда жыйып тартип бузуу жок.
Жылкы талашып чабыштын маалында кыргыздардан бир киши өлгөн. Өткөндө силердин элден бир киши жаш өлүптүр деп уктук, деди пристав. Коңшу кыргыздар шек алса айгак чыгып, көрө албаган бирөө жеткирип коюшу мүмкүн. Бирок Кудаяндын балдары антпес, дейт ичинде Камбар. Өлгөнү чын, бирок калмактын колунан эмес, ажалы жетип, жайлоодо жардануучу өлгөнү чын. Жакындар менен сүйлөшүп көрүңүз, деди токтоо үн менен. Пристав верныйлык жазуучу досунун кыргыздар аңкоо көрүнгөнү менен анткор жана куу деген сөздөрүн эстеп, оюн окугусу келгендей Камбардын көзүнө тигилди. Көк көздөрү менен Камбардын ой көздөрүн тигиле карады. Опей эмнеси деп Камбар болуш көздөрүн жылтыратып туруп берди. Камбар мырза, териштирүүнү жеринде улантабыз. Бирок билгениңиз болсо эртерээк айтканыңыз ылайыктуу болор. Жашырганыңыз билинип калса, сиз да заң алдында жоопко тартылып каласыз. Мурда айтканымдай, жакында айылыңызга түшөм. Ушуну эскертип эсиңизге салып коеюн, деди пристав. Камбар ичинен тобокел деп аттан кычакты ашыкты. Пристав өткөндөгүдөй болуп, далысын таптаган жок, барбалаңдаган түр менен узаткан жок. Ууруну тап деп бир четинен кыйнаса, ал ортодо эркектерди сүрүп солдатыга айдаса, ушинтип аңдышып, амал талашып турган чакта, каяктагы оку, каяктагы мечит, каяктагы жер талаш. Түркүк карабай жерге кирейин деп түкүрүндү. Камбар болуш бордунун жолунда камчыланып баратып. Базарга түшкөндүн балесин алабызбы? Каяктагы суук кабарды укканы келди эле деп ээрчиген кыргыздарында жан жок. Солдаттыкка барышса, бөтөн жерде сөөктөрү калаарын ойлошуп, өз журтунан баятан Куран түшүрүп өтчүдөгү Кудаяндын бейитинен топурак айтпай калаарын ойлошуп, дендару. Элге келишери менен солдатты айтышты. Суукка бар уккан эл тетириленди. Эми солдаттыкка барарыбыз калыптырбы деп жаалданды. Болуч суракчы менен ченчинин чогуу келерин айтты. Эл кой деди. Бордунун ичине киргизбей торойлу дегендер болду. Солдат келет ээрчип, 100 солдат, деди Камбар болуш. Качалы дегендер чыкты анда каяка качарын тактабай туруп. Суракчы менен ченчине ээрчип солдат келет деп айтса, ушул келиште солдаттыкка алат эмиш деп түшүнгөндөр болуп, Кудаянга Кудайдын көзү түз эмес, Кудаянды туш-туштан кырсык тооруду дешип жамандыкка жорушту. Бири солдатка баруудан коркуп, бири солдатка баласын берүүдөн коркуп, бири солдаты менен суракчысынан чогуу коркуп, бири ченчисинен бери коркуп, элдин башы айланды. Камбар болуш чакчелекей сүйлөгөн элин араң жошутту. Суракчысын угалы. Ченчи төрөсү ченечүсүн ченесин, калганын ошондо сүйлөшөйүн. Журт менен чогуу көрөлү, деди. Сүйлөшөйүн дегенине элинин жарымы бир далайда барып ынап, башыбызды кутултуп, төлөмөрүнө жер берет го деп ойлоп, Кудай берели, Карагыз апабыз башында турсун, анан көрөлү деп тарады. Экинчи бөлүгү Камбар болуштан корунуп, анысын ачык айта албай, иштен жаман көрмөйү күчөдү. Калаага түшкөн сайын суук барап келчү өнөкөт тапты болушубуз. Бир барса бал челекчиге жер кестирмекти айтып кайтып, дагы барса салыкты оозанып кайтып, эми солдатты айтып дешип жамандыкка жорушту. Үзөңгүлөрү күзгүдөй жалтылдап, темир топчулары күнгө чагылышкан, ийиндерине найзалуу мылтык асынган атчан казак орустардын катары чубалып, Капчыгайга кирип баратты. Алчаңдаган аттардын жүрүшүнөн кара жолдун топурагы сапырылып, чаңы Карагай бою уюлгуйт. Алматыдан келген курал жарактуу 10 солдат приставты, анын алыскы Петербургдан келген коногун тарткан арабаны алды артынан коштоп алышкан. Тогойдундагы кыргыздар жайлаган казыналык ээликтен жергескени чоң экспедиция аттанат. Аларды коштоп сотник баштаган казак орустардын чоң отряды барат дегенди угуп, ушунча келип тоонун кыргыздарын аралабай кеткеним айыптыр деп Петербургдук этнограф ээрчи келаткан эле. Канжыгасында булгары баштыктарын салпаңдата уда бастыргандары ченчилер. Алардын чубоого түшкөндөгү сабынан санын алыстан байкап, көчмөндөр өздөрүнчө удургуйт. Солдат келет ат дешип, мынчалык көп солдатты кайдан көрдүк, көздөрүнө илинбей далда туралы дешип кымгуут. 100 экени аныкпы дешет. Далда таппай, далдактап калган бошурактары жолуккан жерден ат жаны аттан түшүп,
жөөчөнү турган жеринде какчыйып, калпактарын чече калат. Баштарын жерге салып, колдорун көкүрөктөрүнө куушурган бойдон улуктар өтүп кеткенче катып турушат. Карандары үзүлдү деп көздөрүнүн кыйыктары менен карап турушат. Петербургдук этнограф коногун эриктирбей, жолду катар кеп салып, жер уусун тааныштыра келаткан пристав Александр тоо кыркасынын Борду деген төрүндө көчүп конгон Кудаян болушунун кара кыргыздары ушулар. Булардан ары коктулай жүрүп, бел ашканда темир болот болушу деп жол боюндагы кыргыздарга колун жаңсайт. Мына ушул туштагы өрлөрдү этектей, аяк башы айчылык жол келген мелжиген талаа жатат. Эмнегедир жалпы жонунан кыргыз талаасы деп коет. Талаанын аркы учунда Орол тоосу жатат. Тоо дегенден өмүрү ошону көргөн этнограф тоо бул жакта турбайбы деп көк мелжиген кыркалардын көркүнө көнү тойбой суктанып келаткан эле приставдын айткандарынан улам бир ой кылт этти. Оролдун кыргыз кайсактары дейт эмеспи? Александр тоо кыркасынын кыргыздары. Жаңыча угулуш деп улутунду. Жалпысынан кыргыздар жапайы, а бирок мына булары эң жапайысы, деди пристав. Кандайча? Деди этнограф таңдана. Пристав үнүн басайтып, өлүктү кызыл жаян союп, жиликтеген кыргызды уктуңуз беле? Силердин илимдин тилинде эмне дейт аны? Киши жегиштер дебейби? Агентуранын айтуусунда ошондойлордун бири ушулардын арасында деген шек бар. Ашыкпай айтып берем. Колго түссө мүмкүн көрүп каласыз, деди этнографтын кулагына. Киши жегич барбы? Эмне күч келип, деп боюн жыйырган этнограф колдорун бооруна куушуруп, жол боюнда турган кишилердин карып түрдөнгөн кебетесинен, карарган өңдөрүнөн камкордуктун нишанасын издегендей тигилет. Арабанын кырынан мусапырларды телмире тиктеп, жол дептерине мындай саптарды жазууну болжошторду. Уездин начальниги менен пристав темирдей солк эткис тартип орноткон экен. Маңдайыбыздан карпа куруп чыга калган кара кыргыздар орустардын каранын көрө сала колдорун боорлоруна алып турган жерлеринде катып калып жатышты. Жолдон кийин турууга кокту тар эле. Тоого чыга качайын десе боору тигеле. Качып кете алышпай кысылып туруп беришти. Алардын жүдөө кебетесинен басынуунун, элеңдеген көздөрүнөн коркуунун идеби сезилет. Василий Радловдун орустун тартибине көнбөй, эжа бербей жашаган баягы элдин койдой жоошуп калганын көрдүм кийинки барышымда. Капырай деп жазганы эсиме түштү. Аалымдын айткандарына өз көзүм менен күбө болдум. Сөзгө ээленип алган пристав, сен алыстан көксөп келген көчмөндөрдүн турмушунда мен билбеген нерсе жок дегенчелик этнограф мурда укпаган улам бир жагдайды айтып таң калтырат. Сизге кызыктуу болсо керек. Куу тезекти колуна эзгилеп тамекидей жыттаганды көрдүңүз беле, деди. Уккам, деди этнограф. Жылкынын жаңы эле ташталган тезегин сугунчудай алаканга салып жыттагандычы? Этнограф унчукпай калды эле. Пристав маашырланып, кыргызың ошого маш келет. Ал эмнең деп сурасаң, малдын тукумун туят имиш, деп каткырып алды. Приставка жомогулганы менен чындыгы болмогу мүмкүн. Мал тезегисиз көчмөндүн оокаты өтпөсү анык. Кызыгы динге кандай карашат болду экен, деди этнограф ичинде. Баса пристав мырза, динди тутунушканы кандай? Мухаммедтин жолун жолдогондор деп эле каттап жүрөбүз. Бирок орус акимчилигинин баамында шаманчылыкка ынак. Менин баамында жомокко ишенген байоо эл. Кыскасы дини жомок, дей салды пристав олуттуу түрменен. Коюңузчу. Жомок деген жомокта. Шаманчылыкты айтып жатасыз го, деди этнограф. Билбейм. Сиз экөөбүз, Петр Алексеевич, Библияга кандай ишенсек, булар жебирип айткан өз жомогуна ошондой эле ишенет. Эми 2 апта жүрсөңүз, ал жагын өзүңүз далай байкайсыз. Далай кызыкка күбө болосуз. Жомок десе этнографтын оюна кайрадан Радловдун жазгандары келди. Образцы народной литературы дегени келди. Пристав кайсы бирин айтып жатат деп ойлоду. Экөөнүн сөзүн алдыдагы солдаттардын келдик деген доошу бөлдү. Баш кишилерден ээрчиткен камбар болуш приставды каршы алмакка утурлай чыгып, Капчыгайдын карагай черлүү, суу жайылып аккан кенен жеринде күтүнүп турган экен. Текши аттарынан түшүп күтүп турушуптур.
Pристав байдын сак-саламаттыгын сурайбыз, аманчылыгын тилейбиз, dedi камбар болуш, арабада отурган приставга тилмечи аркылуу кайрылып. Aman, камбар мырза, aman, dedi качан көрсөң, оң колунан мүчтөгү түшпөгөн пристав арабасынын жөлөңгүчүнө чалкалап. Кыргыздар чогусу менен абан салгандай бир оздон aman деп айтышып жүгүнүп коюшту. Пристав жүгүнгөндөргө көз жүгүртүп арасынан Мукайды тааныды. «Ха, здравствуй, Мукайчик», dedi. Орусча окшоштуруп амандашканга жарап калган Мукай жаман тилге салып, «Здравствуй», dedi. Пристав жанындагы этнографка кайрылып, орусча окуган кыргыз бала деп Мукайды көрсөттү. «Улуу урматтуу конокторубуз эсенби?» dedi камбар болуш. «Эсен, камбар болуш, эсен». Анан тилмеши аркылуу буларды айттырды. Мурда айтканымдай, Верныйдан, Петербургдан чоң төрөлөрдү алып келетам. Ээрчиткен солдаттары да көп. Буларды дегендей, жанындагыларга жалпы колун жаңсады. Солдаты көп десе, ээрчиткен улуктары да көп белем. Камбар болуш аларга да жүгүндү. Артындагы кыргыздар кошо жүгүндү. Баамдашса, пристав ээрчитип келген төрөлөрдүн түрү мурда келип жүрчү төрөлөрдөн башка. Айылды аралап барып токтогон арабадан түшкөнүндө карашса, Битирбордон деп тааныштырган аспаптуусу бөлүнөт. «Атаке кыргыздарын тартипке салып келетабыз», dedi пристав арабадан түшелек жатып. Тилмечи доошун бийик салып, тургандарга текши угулгудай которду. «Эмне дейт? Эмне болуп кетиптир?» дешип, арттагы кыргыздар каңырш уккандай камбар болушту карашат. «Тынчылыкпы, пристав бай?» dedi камбар болуш. «Өткөндө атаке кыргыздарынын бузуктары Акбекеттин тушунан жер кескени баргандарды аттары менен омуроолоп сүрүп чыгарышкан экен. Аскери алдырышка туура келди. Тентектери Катулешкеге жөнөтүлдү», dedi пристав. Катулешкени укканда кыргыздар чатак болгон экен дешип баштарын чайкады. Битирбордон деп таанышкан улугу тамташын эмеректерин ташына келгенсип жүктүү. Сандыктай фотокамералары, боектоп сүрөт тарчу олчогон оролуу кагаздары бар эле. Бул чөлкөмдүн кыргыздары тор жайып, көпөлөк кармаган көпөлөкчү төрөнү көрүп жүрөт. Чөптүн түрүн санап, бүрүн жыйнаган чөпчү төрөнү көрүп жүрөт. Арыштап жер кескен ченчи төрөнү көрүп жүрөт. Мунусу кандай төрө деп түшүнө алышпайт. Солдаттар айылдын четине өргүп, ченчилер жер ченөөгө кетишти. Ал ортодо чанаш кымыз келтирилип, мелт калт жыгач аяктар конокторго сунулду. Пристав кээ-бир улуктардан айырмаланып, кымыз ичкенден эч жийиркенчү эмес. Жыгач кеседеги кымызды жутуп жиберип, «Ух», dedi. Кымызга малынган мурутун аарчынып жатып, «Камбар мырза, Кытай чегине жылкы тийгендер тууралуу шек чыктыбы?» dedi. «Андайдын шек шубатын укканыбыз жок», dedi камбар болуш түзеле. Кыргыздар Кудай кутулта көр дешип, камбар болуштун оозун карашат. «Жазыктуу көздөнүп турасыңар, мойнуңарга алсаңарчы», дечүдөн бетер. Приставдын жүзүн тик багып тиктебей, көздөрүн ала качышат. «Бирөө жаш өлдү дедиңиз эле. Верныйдан атай келген кишибиз маркумдун бүлөсү менен сүйлөшө алабы?» dedi пристав. «Сүйлөшпөй анан», dedi камбар болуш. «Менин калп айтканым бүтүн Кудаян элинин калп айтканы. Силер үчүн керт башымды тобокелге салуудамын» дегендей, катарында турган кыргыздарын калкыта карады. «Бечаранын жакындарына айттырып койгула, улуктар барып сүйлөшөт», dedi аларга. Сагалагандардын арасынан жашыраак бирөөсү «жарайт» деп жөнөп кетти. Пристав эки жака көз чаптырып, Петербургдук коногуна сүйлөдү. «Мунабул тоону ассаң, Кошкорго түшөсүң, сол жагы менен барсаң Шамшы ашасың, оң жака бурулуп Капчыгайды өрдөсөң Ысык көлгө чыгасың», деп жер уусун жай тааныштырды. Эки жагына көз чаптырган этнографтын назары анда-мында ирегеге сайылган найзаларга көбүрөөк түштү. Кудайдын куттуу күнү жылкы тийген, жоо сайган заманга аякта ага карабай бул элдин арасында булагага найза сайган салт унутула элек тура, деп баамдады. Жолго аттанарда орус география комунун китепканасына баш багып, саякатчы мекендеши жазып калтырган кол жазмадан мынабул саптарды окуганын эстеди. Жапай кыргыздар Түркстандын эң бир тынчы жок эң баш эли болчу. Сарттын жер чукулап соода кылганын мазак санайт.
Жылкы чабууга маш келип, казынаны тоноп, олжого тундурган кишисин көсөм дешет. Коңшулардын тынчын алууга да маш. Оң дегени казакты, сол ичкилик дегени сартты жүдөтүп турган. Санап отурсам Кыргыз Кыпчак дегенин жалаң Кокон хандарынын тукумунан эле 20 чакты канзаданы койчо муздаган. Убал собун ойлошпоптур. Чулгоодой алмаштыра беришиптир. Көңүлдөрүнө туура келбей калса эле баса калып муздай беришчү экен. Шамшарына колу жетпей туталанып баратса жаздыгы менен тумчуктуруп салчу экен. Иши кылса хан тукумуна өч келип, өлтүргөндү өнөр көрүп алышыптыр. Ханзадалардын жүрөгүнүн сары суусун ушунчалык алган экен, такка отур десе заарканып турушчу экен. Генерал Скобелев Коконду каратканда көчмөндөрдү күч менен басты. Канчалык каршылык көрсөтсө дагы ошол элди орустун куралы тынчытты. Болот хан деген каракчысын Маргаланда дарга астырып тынчытты. Калган катканын алай тоолорунан кырды. Эски найзаларды тиктеген этнограф эми генерал Скобелевдин алдынан найза сундуруп чыккан ошол жапай элдин жоошуп калган бир уруусуна бет келип, өз көзү менен көрүп турганына көңүлү көкөлөп, турмушунан сүрөт түшүрүп калгысы келди. Шыйрактуу аспабын жайып, күн жарыкта сүрөт тартып калуунун камын жеди. Гернейден үйлөгөнсүп мурдунун коштаносунан көк түтүнүн бурулдатып, мүштөгүн кере тартып турган пристав Жерусун тааныштырууну улантты. Мурундан көк түтүндү уюлгутуп үйлөгөндү мурда көрбөгөн кыргыздар, айрыкча чоң аталарын жетелеп, этегине жармашкан жаш балдар ууланып калбаган мунун кандай касиет деп, приставдын бар байган таноолорунан көздөрүн алышпайт. Мурда кара коңуздун дунганы менен апийимчи Кытайдан көрүп жүргөндөрү гана канжа, ал канжа дегени болот деп шыбырашат. Алай жүрүшүнө 40 жыл, генерал Скобелевдин жүрүшүнө 40 жыл дегенди быйыл көп уккан этнограф. Алай жагы каяк деп суроо кыстарды. Мынабыл тоолордун дагы далайын ашуу керек, Петр Алексеевич. Ташкент Фергана багыты менен бир барасыз, же болбосо Суусамыр Кетмен төбөнү басып ашып түшүү мүмкүн, деди пристав. Анын колун кемин жака сермеп, кырда ассаң чүй, андан ары кемин дейин деп баратып, тык басылды. Пристав үңүлгөн жака баары баштарын буруп тиктеп калышты. Карашса чокуларын ак жалган аскалуу тоолордон, көк жалтан көк зоолордон береги жашыл кырчаңда атчан кыргыз таш сымал катып калгандай кыймылсыз турат. Тегерегинде мыдыр эткен жан жок. Кыйладан бери жалгыз тургандай түрү бар. Мал жайып жүргөн көчмөндөрдү көрүп эле жүрүшөт. Мына онун турушу башкача. Төмөндө отургандарга төбөдөн көз чаптырып, кыр көрсөтүп тургандай. Казандай калпагы шоңшоет. Көчүгү эрине жармашып, эри атына жармашып калган немедей, тулкусу атка коюлушуп, кыймылсыз. Алдындагы аты гана тывырчылап, анда-санда аяктары менен жер чапчыйт. Атынын сулугун тартып тигил кыргыз кыймылсыз. Каректеринин кагылышпаганы эле болбосо тиксешип калышты. Мунуңар ким? Деди пристав. Биздин элдин жигиттеринен, мал жоготуп издеп жүргөндөрдөн, деди камбар болуш. Ичинен ызырынды. Так ошонун айынан пристав алдында сурак кармап, так ошонун айынан сызгырылып атса, тигенин мен мындамын дегенсип, кыранга чыга калганын кантесиң? Көрдүңөрбү кылганын деп, көзүнүн кыры менен кыргыздарын тиктеди. Кырдан жылбай мал издегени кандай? Кымызга тоюп алган го, деди пристав. Көп киши келгенин көрүп таң болуп атат го, деди камбар болуш. Эмне көрүнбөйт десе, Нарбото кырга чыгып кеткен тура, дешти кыргыздар өз ара. Тилмеч камбар болуштун сөзүн оодарып, кыргыздардын өз ара сүйлөшкөнүнө маани берген жок. Пристав кырдагы кыргыздын Нарбото экенин билген жок. Шырдакта отурган улуктардан бөлүнүп, фотокамерасынын шыргыйдай буттарын жаңы эле жайып, жерге сайган аткан этнограф «Кентавр!» деп кыйкырды. Тартып калганга ашыкты. Артындагы ак жалтаң зоолордун койнунда коомайлап, келгиндердин дабышын туйгандан уюктаган жеринен жаңы эле сурулуп чыга калгансыган кырдагы жалгыз атчандын кебетеси этнографтын көзүнө кызык сүрөт көрүндү. Кентавр элестеди. Ал азыр аркар-кулжа жайлаган ак жалтаң аскалардын, буурулданган, булут чалган көк жалтаң зоолордун ичине кайра жетип кетчүдөй сезилип, азыр көздөн кайын боло электе
Тартып калмакка ашыккан этнограф эмерегинин эбисинин келтире албай шашкалактайт. Анын кентавр дегенине отурган орустар кыраң каткы күлүштү. Пристав томолонуп кетчүдөй капталына оп, боор эдилгиче каткырды. Улуку оодарылып кете ордунан деп, анын эмнеге каткырганын, шыйрактуу аспап көтөрүнгөн төрөнүн күлкүлүү эмне айтканын биле албай кыргыздар карайт. Ушу турган кыргыздын окумалы приставдын тилмечи бир түшүнсө ошол түшүнмөк, анын деле түшүнгөнү билинбейт. Каяктагыны айтасың, Петр Алексеевич, кентаврды тапкан экенсиң. Ал жапайы кыргыз, деди көзүнүн жашы чыкканча күлгөн пристав. Фотокамерасын шыргый буттарына тургуза салып, 4 чарчы кара жоолук жамынып, башын чүмбөттөгөн этнограф эңкейген тейде аспабынын көзүн шыкалап калган. Карап турган кыргыздар кол сандыктай көрүнгөн бул кайсы куралы деп үркүштү. Этнографтын жыгач буттуу фотокамераны шыкалаганы шыйрактуу мылтыкты мээлеп жаткансып туюлду. Эмне балекетти баштаганы калды деп айрымдарынын жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. Атканы жатабы деп өңдөрү бузулду. Көпчүлүктүн ичинде Мукай деле дендаро. Дегенче топтошкон кыргыздардын арасынан кайраттуусу тебетейин колго алып, кырдагы атчанга ары бастырып кет деп булгалады. Кыйкырса пристав менен сүрөтчүнүн каарына калчудан бетер дудук немедей үнүн чыгарбай, көзүн алайтып колундагы тебетейин булгалайт. Карбаластаган этнограф кырдагы атчандын кебетесин камерага кармап, тарта берерде Нарбото атынын башын буруп теминди. Акырын бастырып, кырдын далдасына төнүп кетти. Этнограф фотокамерасын тегин басарда атчандын далысын, аттын учасын эле учка илип калды. Айылдын ичи орустардын каткыргына толду. Кыргыздардын күлүүгө алы жок. Этнограф кап деп башын чайкап, кабагын түйдү. Тартып калганымда Верещагиндин полотнолорунан, Прокудин Горскийдин сүрөттөрүнөн кем калбаган сүрөт чыкмак, деп өкүндү. Боору эзилгенче ыкшыган пристав көзүнүн жашын сүртүп, сустая түшкөн этнографтын жанына басып келди. Коногунун көңүлүн алмакка: Петр Алексеевич, кап этпеңиз. Мына бул кыргыздардын кайсынысын тартпа, кентаврга окшош, деди. Бирок жанагыл ирмем, деп этнограф эрдин тиштеп башын кайра чайкады. Кишилердин чочуганын байкаган этнограф тилмешти ортого салып, фотокамераны түшүндүрдү. Сүрөткө тартам, коркпогула, үркпөгүлө, деп жалбарып жиберди. Күн тоого жашырынып, көлөкө түшкөнчөктө коо сүрөттөрдү тартып алгысы келген этнограф пристав аркылуу айттырып, элди ою менен болуп берүүсүн суранды. Коногунун көңүлү үчүн пристав өз ишин жыйыштыра турду. Алыстан атай силерди көргөнү келген конок, сүрөтчү төрөнүн айтканын жасагыла, деп буйрду. Ченчилердики өтүп, суракчынык өтүп, эми ушунуку калгансып, этнограф бир дүрбөлөң салды айылга. Сүрөттү эшиткенде ээсине келип, Мукай билген киши. Этнограф менен тилмештин катарына тура калып, падышанын сүрөтүн элес тутуп, сүрөт кандай болорун элге кошо түшүндүрдү. Кыргыздар олку-солку болуп жатышып, баштарын чайкап жатып көнүштү. Аларды өзү ынандыргансып, Мукай кошо ыраазы. Этнограф кыргыздарды ар кандай акыбалда тартты. Тебетейчен, калпакчан эркектерди боз үйлөрдүн катарына атчан тургузуп, бир кылка тартты. Тайган кармаган бүркүт таптаган аңчыларды тартты. Улагада сайылган эски найзаларды, түтөтмө мылтыктарын карматып тартты. Кыргыздар момоюп отуруп беришти. Колдоруна таяк кармаган малакайчан балдарды боз үйлөрдүн алдына кыркалекей отургузуп тартты. Ийик кармаган, жүн сабаган элечекчен аялдарды тартты. Нарботонун аялын чакырышты эле, чогол күйөөсүнүн элден бөлүнүп кетип калганына кейип келген жок. Үкү тебетей кийинип, шурумончок тагынган кыздарга үртүктүү аттарды жетелетип тартты. Кыргыздар ашыкча кыймылдабай, отур деген жерине сокоюп отуруп, тур деген жерине казыктай катып, этнографтын ою менен. Сүрөттүн канчалык элестүү болорун билген Мукай ушунун баарын жаттап жатты. Өзгөчө кундуз жээктүү тебетейлерине үкү сайынган, каркыра сайынган кыздардын элеси Мукайдын эсигөнүнөн кеткис болду. Байкасам көйнөк кийинген, беш көкүл чачы сеңселип, көздөрү жал-жал тиктеген, моюн ылдый төгүлүү көп шурусу көйнөгүнө куп келген кыздын көркөмү баарынан артык көрүндү. Кынама көйнөгүн чубалжытып, кыйгаштап карагансыйт.
Мукайдын да билинбей көзү кадалып, жүрөгү болк этип туйлап турду. Эбин келтирип дагы карады эле, көздөрү чагылыша түштү. Кыздын алмадай бети албырып басып кетти. Баланчанын кызына жуучу түшөбүз, түкүнчөнүн кызына кайын түшөбүз деп опурулуп жүргөн атасы аягына ортологондо сол телине барабыз, кудалашып кайтабыз деп кайсы бир тең тушунун атын атап жүрчү эле, өзүнүн ышкысы өз айылынын үкү тебетечен кызына ушинтип түштү. Кимдин кызы эле? Жет ата өттү эле деген күмөн ой дароо мээсин көзөп өттү. Этнограф акырында камбар болуштун өтө жакындарын өзүнчө бөлүп тартты. Аягында болуштун жалаң эркек туугандарын катар тизип, ортого кара кыз апаны отургузуп тартсам деди. Аса Муса таягына жөлөнүп, какый деп белин түзөнүп, чач уштугуна байланган чайкалып баса кошо чайпалган күмүш чолпусун шылдыратып, кара кыз апа келди ортого. Элечегинин күмүш кыргагы күн нуруна чагылып, элечеги таажы сымал. Жашы канчага келгенин билүүгө мүмкүнбү? Деди этнограф. 7 деди камбар болуш. Этнограф Тилмечтен 7 эмне болорун сурады. Тилмеч кыргыздардын киши жашын мүчөлдөп санаарын айтып, биринчи мүчөлдө 13 жыл, кийинкилери 12 жыл, ар бир жылдын айбан атынан аталышы бар деп түшүндүрдү. Ошондо 85ке чыгабы, же 84көбү деп тактады этнограф. 84, 85ке эми чыгат. Күздө 7 деди камбар болуша дегенде Тилмечке бурулуп. Жылкы жылында туулган. Көзүн этнографтан албаган Тилмеч айттым дегендей болуш жака башын ийкейт. Кайсы жылы туулганы айтылбай калдыбы деген ойдо камбар болуш Тилмечке шыбырайт. Жылкы жылы десеңиз, жылкы жылында туулган. Этнограф оюнда 16 жылдан 84 кемите санап, 1831 же 32 жылы туулган экен. 32 жылы эмне болду эле деп эсептеп желкесин кашыды. Так, 1831, 32 жылы эмне болду эле? Даңктуу орус армиясы Варшаваны алган. Падыша Николай биринчинин заманы эмес беле? Дагы эмне болду эле? Петербургда Неванын жээктерин жалгаштырган чоюн көпүрөлөр курулуп жаткан. Ошондо бул киши Петербургдун чоюн көпүрөлөрү менен тең экен. Орустар келектеги заманды көргөн экен, деди оюнда этнограф. Кудаян уулдарынын энеси азыр ушул киши, деди камбар болуш сыймыктанып. Матриарх, өзүңөрчө бир болуш эл турбайсыңарбы? Деп тамашалады этнограф. Тилмеч анын сөздөрүн кара кыз апага оодарып берди. Сүрөтчү төрөнүн көк таштай көздөрү өтүп кетчүдөй, кара кыз апа ичинен келме келтирди. Көзү тийбесин, деп күбүрөндү. Этнограф кудаян уулдарын катар-катар тизип, сакалдууларын ортого олтургузуп, бойлууларын артка тургузуп, тартып жатканда падышанын бүлөлүү түшкөн сүрөтү Мукайдын эсине келди эмнегедир. Кудаян балдарынын көлөкөсү дагы падышанын сүрөтү сымал калың кагазга түшүрүлүп, калыпка салынып элестетти. Кайра окууга түшкөндө көрөрмүн деп кыялданды. Кандай жерге илинет болду экен? Падышанын сүрөтү дубалга кадалып эле. Боз үйдүн капталы кандай деп аны да ойлонду. Сүрөтчү төрөнүн дүрбөлөңү ал күнү бүткөн жок. Эртеси жомок жаздырууга киришмек болуп, пристав менен болушту. Эми жомокчу таап бергиле деп кыйнады. Каяктагы жомокду айттым эле деп ишинен алаксыганына пристав кейиди. Камбар болуш жакшылар менен кеңешсе, Калыбекти айтышты. Ал ормондун согушун жакшы айтат. Төрөнүн сураганы жомокчу дешип ары бери кетишти. Кап ушул жагынан кем экенбиз. Манасчыбыз, семетечибиздин жоктугун карачы. Жээренче чеченде айткан, Толубай сынчыны жакшы айткан жомокчуларыбыз бар эмеспи? Айрыкча Толубайды укса, Толубайдын жылкыны дүүртүнөн таныган касиетин укса, төрө айран калат беле дешип жомокчу камдашты. Эгер этнограф чындап эле жомок жазууга үлгүрүп калганында, эртесинде жомокчу төрө атыкмак. Таң атса улантмай болуп, ал ортодо суракчы менен ченчилер өз иштерин бүтүрмөккө макулдашып, коноктор ал түнү айылдын четкерээк жагына арнап тигилген боз үйлөргө жайланып жатып калышты. Өтөгөн кызматы, көтөргөн чини пристав, анан көчмөндөрдүн үстүнөн жеке билген кишидей жүрөт экен го деп, уезд приставынын кадырына таң калган петербургдук конок дагы бир кызыктуу көрдү ошол кечте. Кыргыздын сыйы таң калтырды. Пристав, ченчилер, солдаттар көчмөндөрдүн сыйына көнүп бүтүшкөн. Туурулуу сый,
жайлуу дасторкон деп ойлошот. Май чырактын бүлбүлдөгөн жарыгында 12 канат боз үйдүн ортосун толтура жайылган дасторконду дурустап сүрөткө кармай албай калганына этнограф дагы бир жолу кейип отурган. Конакчылдыгы башкача экен. Мынчалык төгүлүп чачылган дасторкон болорбу деп башын чайкайт. Орус география ком үчүн келишкен бир макала жазганы калдым деп оюна түйүп койду. Анан табак эт тартылып, эт жегич эл турбайбы дегичекти. Күрмөсүнүн төш чөнтөгүнөн калем сабын сууруп, көргөнүн дептерине чигичекти. Койдун куйкаланган башы алдына келгенде чалкасынан кете жаздады. Ал чайган мүйүздүү ирик экен, балта менен чала чабылган мүйүздүнүн өзөгү жүрөт оркоюп, кулагы жүрөт сороюп. Ушуну киши кантип жейт? Койгула десе болбой, камбар болуш жүрөт тегеренип. Сиз конок, ооз тийип бериңиз деп. Кыргыздар конокторду таң калтырдык, эсигөндөн кеткис ыраазы кылдык деп маашырланды. Этнограф бирден устакан кармаган кыргызды карап отуруп, сөк мүлжүгүчтөр турбайбы деди. Улуу урматтуу падышабыздын кызматындабыз ушинтип, империянын алыскы чегарасын кайтарып, жапайы көчмөндөр менен алпырышып келебиз дейт пристав. Сөз арасында алыстан келген коногунун кулагына эңкейип. Коногунан колу бошобой жаткан пристав учурун келтирип, кечке түшөлткөн маселесин кечинде айтты. Болуш тилмеши болуп үчөө калганда пристав спискеден сөз козгоду. Сырдашкан түр жасап, болуштун кулагына эңкейип, согуштан өзүңдү жана өтө жакындарыңды сурап калууга кудуретим жетет деди. Ыя, деди котортуп уккан камбар болуш. Анын жол жобосу канчалык деп приставтан сөзүн күттү. Чегараны бузган аткезчинин изине түшүүгө көмөгүң керек деп шыбырады. Чегараны бузган аткезчинин изине түшүүгө көмөгүң керек деп шыбырады пристав. Камбар болуш телмирип отуруп берди. Бул сөз 2 кишинин эмес, 3 кишинин ортосунда айтылбадыбы? Тилмеш күбө да болушу мүмкүн, айгак да болушу мүмкүн. Ири алды тилмештен сестенди. Эшикти тиктеп, элейип отуруп приставдын тилмешке утур көз кысканын деле байкаган жок. Болуштун коюн колтугуна кирип имер, кыргыздар менен кенен сүйлөшүп, ой санасын билип бер деп тапшырма алган тилмеш калган сөздү улантты. Бирде орус полициясынан кылмышты жашыруу мүмкүн эместигин айтып, бирде тергөө кычап сот аралашса, анда оопсуз чыгымга учурарын эскертип, болуштун башын оорутtu. Адвокат жалдаганың эле сүрүп мал бересиң, Алматыга чейин сүйрөлөсүң деп эскертти. Эки жагынан кыңкайып отурган пристав менен тилмештин ортосунда кысылып, эси эки болгон камбар болуш, бул баледен бир кутулсам, нарботону тизмеге кошуп, аскерге айдап кутулам. Же оруска кармап берип кутулармын деди оюнда. Адырынча көрөлү деп кутулду.